Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Арстанбап айылында жол кырсыгынан бир адам каза болду. Кырсыктан дагы 7 адам оор жаракат алып, биринин абалы оор. Маалыматка ылайык, окуя 29-июлда Турбаза эс алуучу жайында бара жаткан жолдо болгон. Анда эс алуучуларды ташыган Лабо үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен Сузак районунун 43 жаштагы тургуну окуя болгон жерден каза тапкан. Кырсыктан 9 жаштагы, ошондой эле 13, 15, 16 жаштагы өспүрүм балдар жаракат алган. Ал эми 41 жаштагы аял Базар Коргон райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун маалыматына караганда, Кыргызстанда 2017 жылдан 2021 жылга чейин жол транспорт кырсыктарынан 4006 адам каза тапкан. Ал эми 4 жылдын ичинде 32 000 жол транспорт кырсыгы катталып, жалпы 49 639 адам түрдүү жаракаттарды алган.